Эмне үчүн социалдык тармактардагы фейк аккаунт, башкача айтканда жалган ысымдарга жашырынган колдонуучуларга нааразы болдуңуз? Бул жерде биринчиден туура түшүнүш керек. Жалпы соц тармактагы алектенип аткан, иштеп аткан балдарга, ошо негизи биздин жарандарга мен сөз эркиндигин жапкын келген жокмун. Бул жерде негизи жашырынбай эле ачык айкын сүйлөшүү, баарлашуу, ачык айкын сын айтуу, ачык айкын өзүңүн оюңду билдирүү. Бирок биз дагы, эгерде бизге сын айтылып атса, бизге ким берип атат сынды, ушуну ачык айтыш керек да. Биз дагы билиш керекпиз. Бул жерде негизи глобалдык карасак, глобалдуу. Мына кече Америкада фейк чыкты. Америка штаты, Америка мамлекети Кытай мамлекети менен товар жүргүртүү мамилени биз токтоттук деп фейк чыгыптыр да. Тиги фейк дагы ушундай жакшынакай уюштуруштур Американын өкмөт тарабынан деп. Бир күн, эки күн мына ошол жерде паника болду. Кытайда дагы болду, Америкада биржевый тиги финансовый биржаларда ал жерде акциялар түшүп баштады. Ар кандай мындай жакшы эмес көрүнүштөр болуп калды да. Ошондо Трамптын советниги чыгып официал түрдө айтат: чыккан маалымат бул фейк, бул жалган. Мына караңыздар, эки мамлекеттин ортосундагы мамилени бузуп койгону дагы мына фейк болду. Эртең биз эгерде жалган жала менен жашап калсак, биздин расмий түрдө берип аткан маалыматка ишенбей жүрсөк, анда биз эртең кайсы коомдо жашап калабыз? Бул жерде абдан коркунуч бар да.